Бардықтарға салам, қандайсыздар? Отырған жермен атайын эфирге шықтым сіздерге. Бөлші кетейін деп шықтым. Өте бір соның жаңалықтарымен. Сондықтан қосылыңыздар. Қандайсыздар? Бардықтарға құтман кеш. Бұл жақта ақшамды бөліштіріп отырып, өз миым теңінен қалды. Қайсыл ақшам неге қайқа кетіп жатқанын бөліп барын жазып аламын мен. Уже миым айнап қалды. Бүгінгі нәрсе бойынша мен сіздерге айтып берейін. Ертең менен келіңіздер, сразу эле раскрою вам все карты. Мындай история болду. Мен бүгүн статуста эң биринчи кураторлордун группасынан баштадым. Биринчи кураторлорума жаздым: девочки, мага акча белек кылгылачы депчи. Анан баардык кыздар прям от души дешип кураторлорум салышты. И потом статуска коюп койдум: девочки, подарите мне. Короче, туура түшүнгүлө, я вам потом объясню. Просто подарите мне деньги дедим да, мага акча белек кылыңыздарчы деп жаздым. Жазганда эмне болду дейсиздерби? Баш аяк болуп бүгүн мына бул жакка да жазып койдум: 2300 сом мен белек алдым. 2300 сом бүгүн, просто так. Анан статуска да жазып койдум. Анан инстаграмды да көрөйүн деп инстаграмга жазып койдум. И байкасам, мага акчаны жалаң айымдар салды. Бүт бардык айымдар. Анан канча пайызы, бир 90% айымдардын, ошо 90-95% менин курсуман өткөн айымдар салды да, бардыгычы ошол. Инстагылы, Оптимага 500 сом, 200 сом, в общем, ошондой акча которушту. Мен билесиздер, өткөндө мен сиздерге бир айттымбы, айтпадымбы, мен күндө белек аламын деп мен сиздерге айтып эле келатам. Курста да ошол нерсени үйрөтөм деп айтып эле келатам. И последнее время у меня прям завал да белектерге. Прям аябай ушундай белектер көп келип атат. Анан өткөндө эле мен бир жөн конкурска катышып эле изобилие жөнүндө, вот изобилие жөнүндө бир марафонго орун ойнотуп аткан экен, 10 место бар экен. О, круто, 10 место бар экен деп эле мен катышып койгонмун. Сториске чыгарып отметка коюп эле, ошону утуп алганмын. Бул жакта кураторлорум айлыктарын бүт баарын эсептеп отурганмын. Эфирге ишим бүтүргөнчө заодно чыгайын деп силерге чыгып калдым. Анан ошо марафонго катышып калып, анан кечтен бери жакшы эле көрүп аткам. Мындай сабактар кылып коюп, анан кечинде медитация кылып коюп уктап калыпмын. Медитация кылсам эле уктай бермей жайым бар. И эртең менен кирсем эле жаңы тапшырма келиптир. Тапшырма кандай экен десеңиздер, дал ошондой экен. Именно башка адамдардан акча белек сураңыздар. Карызга эмес, же болбосо берип турчу кайра берем эмес, же болбосо услуга предлагать этпей, просто попросите. Мага акча белек бериңиздер деп сурагыла. Жашоо кандай изобильный экенин көрөсүздөр деген тапшырма келиптир. Анан ойлонуп калып, как раз эжем бул жакта гос тапшырып отурган, экзамен тапшырып аткан, мен анда жардам берип отургам. Онлайн тапшырды, биринчи жолу көрдүм, ошондо онлайн гос тапшырган. Анан эмеге жазып койдум, кураторлорума жаздым, статуска жаздым, телефонума, WhatsAppка статуска, анан телефонума эмеге статуска чыгарып койдум, просто чыгарып койдум. Сразу эле келип баштады. Мен отуручу эле уже чогулуп калды, где-то бир жарымдай эжеме: "Эси экзамен тапшырчу, мен бияка мага 1,5 миң белек беришти" деп коюп күлүп отургам. Ошондо эле эме болуп калды да, ошол белек болду, чогулуп кетти. Күн ушундай башталып кетти. Жөн эле просто-напросто эч нерсе бербестен эле просто подарите. И жалаң менин курсумдагы айымдар берди чынында, потому что они понимают, как это работает. Белектерди өздөрү алып постоянно денежный акча белеги уже для них не проблема. Oyun beni çok daha
бул жагым толуп калган. Эмнеси, кайсы акча каяка эмне экенин полностью эсептеп, бөлүштүрүп, счетторго салып, неважно какая сумма, кичинекей сумма болсо да салам мен обязательно. Ошентип отуруп азыр бул жагынан кичине башым айланып кетти. Эмнеге мындай сумма болуп калды? Сок ичем. Ал. Мага тапшырма өтө жакты. Андан кийин бүгүн эстеп кеттим. Бүгүн именно затмение болуп атат, күн менен түн, ай менен күн какой-то, билбейм, ал жагын толком түшүнө бербейм, но в какой-то мере мындай эме болуп атат. Именно 10-июнь өткөндө билесиздер, мен силерге нумерологический разбор кылганда көпчүлүгүңүздөр скидка менен кылып берген да, ошондо финансовый кодду белекке бергенмин. Финансовый кодду өзүнчө блогерлер, нумерологдор көргөнмүн. 500 сомдон, 1000 сомдон сатып атканын көргөнмүн да. Действительно. Анын отзывдарын жазганын көргөм, кызыгып койгом, бул эмне ушундук деп. Анан кийин ошо финансовый кодду өзүм көрүп, өзүм үйрөнүп, өзүм 2 жума мурун активация кылып койгонмун. Анын өзүнүн жолдору бар, определенный бир эмелери бар. И мен өзүм да кошумча дагы мындай кыласың деп айтып берем, что как работает именно желание менен иштеген да. Вот акчаны кантип тартып келиш керек. Көпчүлүгү эле мындай да, канча акча каалайсың десе, ой, мага монча болсо, тигинче болсо дейт. Ал акчаны эмне кыласың десе, ар кайсынын башына айтат да, непонятно о чем говорят. И финансовый код берип атканда мен конкретно айтам да, конкретно определенную сумманы загадайте. Мондай по полочкам все разлаживаю, потому что бул жактан туура максат коюу, туура желанияны формулировка кылуу, бүт баары кирет да. Ушунун баардыгын мен кошумча кылып, как бы подробно айтып беремин. И 2 жума мурун мен действительно ушул кодду активация кылып койгонмун. Это как неме кылган эле эмесмин. Прям аябай ишенип алып, анан ушунча керек, тинч керек эмес. Просто эми цифры так цифры, цифра болсо цифра. Кээ биринде бар го, везет деген цифралар болот го. Вот мага могу цифра жагат деп, мага вот финансовый код эсептеп атканда бүгүн 2 адамдан уктум. Мен оказывается постоянно мен өзүм жакшы көргөн цифраларым дейт да. Кайсы жерде болбосун, мен именно ушул цифраларды тандайт элем. Финансовый кодунда да ушул цифралар бар экен деп 2 адам айтты да магачы. Анан 2 жума мурун активация кылып койгонмун. Ошол финансовый кодумду просто эле өзүнүн жолдору бар. Как-то это сделала, я отпустила, да. Куптур эле кое берип койдум да, эч нерсе оюмда жок элечи. Анан действительно то, что интересно, ошол моментте не знаю, что именно сработало, потому что мен любой бир нерсени кылсам, я комплексно к этому подхожу. Комплексно тиянам, биянам бүт жагынан чыгып, жөн эле бир жагынан эле монтип эле эме кыла бербей, ургулай бербей, бир жерге эле точкалап кыла бербей, бүт жагынан чыгамын да. И действительно, то ли финансовый код, то ли мышление, это тоже работает. Бүт баары кошумча болуп кетти дагы. У меня все так пошло-поехало, что карыздарым келип баштады, само по себе. Вообще мен унутуп калган карыздарым келип баштады, көптөн бери күтүп аткан карыздарым келип баштады. Какие-то көптөн бери албай жүргөн немелерим өтүп баштады. Тигил жактан бул жактан мен мону алмакмын, агерим мага вот это дешип элечи. Хотя я ничего не делаю. Өткөндө канча күн, 4 күн тоодо жүрүп келдикпи. Келгенден бери эле мен жыргалып жүрөм да. Я толком еще ничего не делаю, но я зарабатываю. Но акча таап атам. Тоодо жүргөндө деле таап аттым. Тоого барган күнү эле ошо кеткичекте эс алган акчасын ошо барган күнү эле чыгарып койгонмун да. Просто спокойно, легко и просто эле. И таким образом вот это все работает. И вот эта цифра то же самое. У меня, по-моему, эта цифра тоже сработала очень хорошо. Потому что желание айтып атканда деле тупо что-то загадывать, он не работает. Да, жөн эле бир нерсени айтып кое берсеңер, ал иштебейт да. Сейчас. Аны обязательно өзүнүн мындай жолдору менен желание загадывать этиш керек да. Мисалы менен көрсөтүшөт да, кантип белек алганды үйрөнөмүн деп. Мен уже курс башлаганда мына 4-күн болду бүгүн. Кечээ белек алган боюнча сабакта айтып бергенмин. Так мындай эле кыпчып кеткенмин, ал кичинекей эле нерсе. Но бүгүн уже белек алып башташтайымдар. Курска 4-күнү келген айымдар уже вот белек алып башташты.
И это реально работает. Просто аны мындай эле айтып койсом, сиздер түшүнбөйсүздөр да, это как комплексно кетет да, любой жактан элечи. И то, что я хочу сказать, азыр разборду уже канча адамга алып бердим, у них тоже сработало. Бүгүн именно ошол финансовый кодду баарыңыздарга берип атам. Именно бүгүн, обязательно бүгүн ошону колдонуп калсаңыздар болот. Көпчүлүк адамдар эмне кылат? Волшебный таблетканы утушат го. Дай мне волшебную таблетку, мен ошону алып арыктап кетейин, мен ошону алып байып кетейин, мен ошо таблетканы колдонуп мындай болуп кетейин, ийгиликке жетейин депчи. И я скажу, вот именно финансовый код — это ваша волшебная таблетка. И он всегда бир жолу кыласыңар, и он всегда своим остается. Вот это и есть волшебная таблетка. Но аны дагы кандай кылып ичиш керегин да айтып беремин. Вот это у меня конкретно очень хорошо, даже так скажу, у меня сработало. При всем при этом я не заморачиваюсь, башым аарбайт эч нерсе менен. Мен мисалы сторичке чыгып алып 100 миллион жолу я что-то не продаю, что-нибудь, да, бир жака барып нерсе сатпай элемин. Я просто дома сижу. Я просто өзүмдүн кандай силинер же жакшысызбы? Курстарымды сатып, видите, я на лайт үйдө отурган, сама по себе эле жүрөм да. Никому ничего не говорю, никому не мешаю. Сториске кирип алып каждый раз о чем-то не говорю, да. Иногда бывает только курстарымды я могу продать. Вот курс болуп атат, мындай башталды, айымдар келди. Все. Понимаете? Тияктагы биякта само по себе, тияктан бияктан эгер мындай болот, тигиндей болот, я мен күтпөгөн эле жерден, мен ойлобой эле жерден эле келип калат. Я просто өзүм курстарымды алып, азыр 6 курс алдым эле. Ушу мен токтотом десем токтой алдым, азыр 7-чи курсумду сатып алдым. Курстарымды өтүп, сама по себе жүрөмүн. Но у меня результаты очень хорошо идут. И 500 сомдуктарды айтасыз, бул жактан мен акчамды бөлүштүрө албай отурам эртеден бери. Мен акчага аябай. Мен ушул атайын сиздерге, ушу акчам пока эсептегиче сиздерге көрсөтөйүн дедим. То, что у меня сработало, сработает и у вас однозначно. Волшебная таблетка десеңиздер, обязательно жанагы финансовый, өткөндө финансовый кодду разбордо кимге берген болсом, активация кылып коюңуздар. Просто активируйте. Попробуйте. У меня еще 2 недели, 2 жумадан кийин еще результатын посмотрим. Ошондон бери фиксировать этпей калыпмын, канча акча келип атканын. Ошону кылып койсом болмок экен, что-то кеч ойлонуп калдым. Азыр могул акчамдын эсебин билем. Канча акча бар экенин, каяктан келгенин билем. Могул акчанын эсебин билем, конкретно канча бар экенин, эмне акча экенин. Бирок отуруп эле жана 100 миллион жолу эсептеген өзүмдө могул акчанын эсебин таппай калдым. 5,5 миң таппай калдым акчанын эсебин. Жакка деле койсом батпайт, бияка койсом эле тияктан считай, бүт жактан ашып калып атат. Я не знаю. Ошон үчүн анда мен акчамды мондай алдыма жайып алып, монтип бөлүп алам. Бул жакта кураторлорго айлыгым. Кураторлорго айлык берем. Бул жакта бүгүн мен берейин. Бул жакта обучение көрүңүздөр, обучениеде 200 сом калды. Постоянно обучениега акчанын баарын эме кыла берем. В общем, сиздерге ошондуктан именно бүгүн финансовый кодду алып активация кылып алыңыздар. Я вам так скажу. Мен өтө көп инструменттерди колдоном, действительно аябай көп инструменттерди колдоном, аябай көп курстарга катышам. Өтө көп нерселерди. Я всегда любой нерсени издей берем. Жаңы бир нерсени издей берем, я копаюсь всегда везде. И өзүм колдонгон нерсени эле силерге беремин да, так что давайте макулашып коелучу. Не oldu? Ошондуктан келиңиздер, мен силерге 5 мүнөт эле эсептеп берем. Просто ар кимдин коду ар кандай. У каждого
свой уникальный код. Честно, мейман кылды. Жана эле отургам, үйдөн чыга электе эле ушуну эсептеп отургам. Бүт баарын эсептеп, бөлүштүрүп, чыгып келгендин өзүндө үйгө келип алып, акчамды обналичтеп алып, кайра менин тегерем калдым. Акчаны сөзсүз түрдө бөлүштүрүңүздөр. Потому что акча кайдан келип, кайда кетип атканын билбесеңиздер, вообще финансы жөнүндө түшүнүк жок болсо, канча таппаңыз, акчаңыз канча көп болбосун кете берет да, корой берет. Ошондуктан обязательно финансовая грамотность керек. Мен бүт баарына монтип отуруп жазып алам. От үйдө жазып алам бүт баарын. Тигил жака, бул бияка депчи. Антпесе болбойт. Обязательно жазыш керек. Акчанын эсеби болуш керек любой жакта. Неважно канча сом болсо дагы, 1 сомбу, 10 сомбу, акчанын эсеби болбосо, анда сиздерде акча келиши хаос болсо акчаңыздар. Баш аягы жок, эмне каяка кетип атат, кандай коротуп атат билбесеңиз, анда акча деген сизге. Келсе деле эмне болуп келип, кайда кетип атканын түшүнбөй каласыздар. Бул жакта еще баштырып кеттим. Мен акча эсептеп отурду дегиче все. Жана саат 4-төрдө отурдум эле, саат 8:30 болду. Мындан кийин мындан да чоң акча тапсам билбейм, антайм азыр эле бүт эсептейм, эмне жөнүндө чейин. Активацияны жок прямойдон айта албайм. Мен сизге деген 4 минут алып голосовой жөнөткөмүн. Для чего я это делала? Активация кылган айымдарга ошондо жөнөткөм. Вот это раз заново прослушайте. WhatsApp-ыңызды ачып, кайрадан баштан аягына чейин ошо активацияны окуп чыгыңыз. Мен азыр прямойдон айтып койгон болсом, 1:30-да разбор кылып бере койгон болсом, допустим, да, мен башка ошо финансовый кодду саткан нумерологдордун акысына кирип калган болом. Потому что алар ошону менен акча таап атышат, допустим, зарабатывать на этом, да, а я просто даю. Болбойт да, ал нерсе туура эмес. Бирөөнүн акысына кирген, мен дагы сиздин да акысына кирген кереги жок. Ошондуктан хоть минимальный сумма болсо дагы мен всегда эмне кылам, акчасына коемун да, обязательно монча сом болот, монча сомго алыңыздар деп эле ачык эле айтам. Мындай китансам бар солтолом дагы. Ошого кайсы акча эмне экенин айтып коюп отурган. Кече дагы именно ошол жөнүндө дагы марафондо биринчи күнүндө ошол жөнүндө сөз болду да, 1:30-дын акысына кирбегиле деп. Неважно кандай болот, курсту там 1:30-га таратасызбы, де, допустим, бекер там кинолорду скачивать этип көрөсүзбү, бекер музыканы угасызбы, эгерде бир жактан урдап бир нерсе болуп алган болсоңуз, анын баардыгы башка бирөөнүн акысына кирип атасыз деген сөз да. Ал эмне болот, кайра эле келип өзүңүздөн эле минус болот. Бир гана өзүңүздөр минус болот. Ошондуктан качан бир курстарды аларда, сатып аларда, арзан жерден аларда, бирнерсе кыларда сначала ойлонуңуздар, оно вам надо. Сизден ал ону селеп кайра чыгып кетет. Сизге ошол нерсе керекпи? Ошону ойлонуп туруп анан да. 1:30-да алдап кетерде, же болбосо магазинден бирөө сдачаны туура эмес берип алса, же дагы бир жерден любой бир нерсе болуп кетсе, обязательно кайтарып бериш керек да, потому что ал нерсе өзүңүздөн кайрада ону эселеп чыгып кетет. Анын эч кимге кереги жок. Мен мисалы любой жактан өтө так жүрөм. Особенно финансага келгенде, потому что я понимаю, эгерде эгерде бекер берсе, анда алсаңыздар болот. Но энергообмен деген болуш керек, ошол бекер нерсени деле балагандай үйрөнүш керек да. Каким образом? Ютубтан видео көрдүңүзбү, ошого лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. И так, чтобы все посмотрел, круто деп чыгып кете бербестен. Пост окудуңузбу, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Элементарно. Вот это тоже энергообмен, да. Бекер нерсе, мисалы, Инстаграмда
прямой эфир көрдүңүз, сизге аябай жакты, пайдалуу нерсе болду, комментарий таштап коюңуз, лайк басып коюңуз, сохранение басып коюңуз. Вот это все обмен. Эң арзан нерсе бул акча менен кутулган нерсе да. Это самое дешевое. Эң арзан нерсе акча менен кутуласыздар. Акча менен бердим дегенче демек арзан кутулдум дей бериңиздер да. Особенно курстарды жана слив каналдардан, ар кайсы жактан арзан окуп алыңыздар. 1,5 туралет этпеңиздер. Мен канча эме болуп турса дагы эч качан эч кимге өзүм сатып алган курстарымды бербеймин да. Потому что мен анын бирөөнүн акысына киргим келбейт. И көпчүлүгү менден сурашат да, мастер-китти проработканы үйрөтчү бизге, ал 70 000 сом биздин акчабыз жок ага депчи. Кымбат экен дешип, я говорю, мен анын акысына кирбеймин деймин да. Сизди дагы, өзүмдү дагы бирөөнүн акысына киргизип алып эмне кыламын? Аз акчаны алып алып, кайра 10 эсе менден минус болушу мага керекпи? Оно мне надо дейм да, кереги жок мага. Хотите, сами покупайте. Не хотите, анда курстун экинчи айы дейм да. Вот туда приходите депчи. Мен курстун экинчи айындагы эме болгон себеби дагы дал ошол болду да. Курстун экинчи айын эмне үчүн ачтым? Мастер-кит өтө көп адамдар сурады, мага мастер-кит өтө кымбат экен, 70 000 сом акчабыз жок, ала албайбыз. Но ошентип эле установкалар менен кантип иштесек болот, кантип проработка кылсак болот деген суроолор өтө көп келет мага постоянно. Эмне кылсак болот, как можно еще изменить деп. Но мастер-кит это один из инструментов да, инструменттердин бири. Мисалы мен сиздерге азыр сабак өтөтөм, но менде эле сабакта дагы толтур айымдар өтөт турабы. Толтур айымдар эле ушул нерсени түшүндүрүп берет да. И вот ошол нерсени эле мен башка жолун таптыр эле курстун экинчи айына бердим да. И все. Кимде кандай суроолор бар, суроолор болсо бериңиздер. Барып мен 7-чи курсумду сатып алайын. Баарын өтүшүм керек, бүтүрүшүм керек. Убакыт сүбүт бартат кээ бир курстарын. Но эгерде сиз ошол нерсени өзүңүз үйрөнүп, жашооңузда колдонуп, анан башка адамдарга бере турган болсоңуз, анда болот. Өзүңүзгө подстраивать этип, что-то алчу жерин алып, албач жерин албай. Тогда можно. А так, чтобы просто копировать этип, спикердин айткан нерсесин кайра копировать этип бере берген дагы это тоже болбойт. Мен, допустим, азыркы моментте бир 7 курс өтүп атам, Тияктан бияктан тигил курс, бул курс, я что-то применяю, что-то работает для меня, мен үчүн да. Что-то не работает, бирөөсү иштесе, бирөө иштебейт. Бир жери жакса, бир жери жакпайт. И мага иштеген методдорду, мен колдонгон методдорду, когда я получаю результат, мен ошо башка адамга берсем, это уже считается авторским. Азыр именно ыраазычылык боюнча, изобилие боюнча өтүп аткан курстарым, желание боюнча, прям бири-бирине прям мондай цепочка болот да. Страх боюнча, коркуу сезими, ошо коркуу сезимин кантип жойуш керек, вообще откуда он келет. Регрессия, аны айтсам көпчүлүгүңүздөр шок болосуздар. Ал теманы мен еще блогдо козгой элекмин. Ошону өтүп атам, еще кайсы курсум бар. В общем, азыр пойду и 7-й курс куплю. Надеюсь, на этот раз все. Кимде кандай суроо бар, суроолор болсо бериңиздер, жазыңыздар. Көпчүлүгү келип алып мага сурашат да, личка жазышат да. Ушундай курста айымдар ушинтип белек алышат десе, кантип белек алып атышат депчи. Я говорю, курста десең, нет, кайра пишет. Кантип мага үйрөтүңүзчү депчи. Я говорю, курска кел. Акчам жок. Что я тогда могу сделать? Если белек алганга даярсың, бирок ошо белек алды үйрөнгөндүн акысын берген даяр эмессиң да. Понимаете? И өткөндө деле финансовый кодду мен разбирать этип берем дегенде деле меникини разбирать этип берчи дегендер көп болду да. Монча сом десең, кайра чалкасаң кетет да. И мен мага деген могул ага монча сом болсо жакшы болмок. Окей, давай. Ал кезде 600 сомго разбор ал. Кола сокчок балам ей. Какой жагын алып келди чыгар.
Понимаете, вы хотите, например, сурайт, мен 100 000 сом алгым келип атат. Я хочу 100 000 сом. Мен алып келбейт экенмин, кел мен алып отурасың. Сен не деп айттың? Короче, мага 100 000 сом керек болуп атат. Мен 100 000 сом алгым келип атат, дейт да. Окей, хорошо, давай 600 сом берсең, мен сага кантип ошону алса болот, жолдон көрсөтүп берем десең, ой, нет, менин акчам жок. Понимаете? Эгер сизде ошол 600 сом акча жок болсо, 100 000 сом сизге кайдан келет? Эгер ошол 600 сомду сиз өзүңүз үчүн салбай атсаңыз. И тут тоже самое азыр. Кантип деп сурап атышат да. Разбор алам дегендер, фин-код алам дегендер сразу эле алышты. Я объяснила. Бүт барына WhatsApp'тан, кому WhatsApp, кому эмеден, Instagram'дан жооп берип атам да. Азыр финансовый кодду билгенде 200 сом десем, тоже люди начинают писать, да. Анан ал эмне болот? Анан мага монча акча керек. Мне говорю, давай 200 сом, я тебе разберу десең, а нет, акчам жок. Понимаете, где логика? Логика каякта? Сигерде өзүңүз үчүн кичинекей акчаны аябап атсаңыз, сизге чоң акча кайдан келет? Сиз өзүңүзгө аябап атсаңыз, Кудай таала сизден деле айтты, ойчу бул акчаны колдоно албайт барбыр депчи. Ошончо сизге акча келбейт, потом удивляются. Ой, менин акчам жок депчи. Өзүңүз үчүн аябай берсең, сизге, конечно, вообще акча келбейт. Сначала өзүңүздөн аябыңыз, потом уже само по себе кете берет акча. Бизде азыр марафон сознание изобилия жөнүндө вообще марафон болуп атат. Мен өскөн уктап алгам ал марафонду. Потому что интересно, бизде Лаура деген кыз бар. Ошонун аккаунтун утуп, ошонун марафонуна, денежный марафонуна азыр катышып атам. Азыр 900 айым катышып атат. И то, что интересно, балким сиздердин таанышыңыздардан деле көрсөңүздөр керек. Бүгүн түндүн баарын сториси мага акча белек кылгачы деген стористер. И көпчүлүгүндө ушундай бир катуу бир блог бар экен. Көпчүлүгү жазышты да, мен жаза албайт экенмин, сурай албайт экенмин акчаны депчи. Белекке тем более сурай албайт экенмин деп. Просто подарите мне, мага жөн акча белек бергилечи деген нерсени сурай албайт экенмин деп өтө көп адам жазды. И перепискаларын, скриндерин жөнөтүп атышат, окусаң жалаң эле тынччылыкпы, жайбы, эмне акчаң жокпу деген немелер да, адамдардын мышлениясы ошондой да. Жөн эле белекке берүү акчаны это как-то стрёмно да. Карызга ладно берем, а белекке это как? Өзүң акчаң турса мен сам эмне бермек элем дегендей эле маанинде да. И көпчүлүгүңүздөр деле бүгүн кимде ошондой ой кетти? Зачем ты спрашиваешь деп. Өзүң акча тапканды үйрөтөсүң го, эмнеге акча кайра сурап жазып атасың деген ой келдиби? Кимге ошондой ой келди? Бүгүн стористен. Миргүлөжө, кандайсыз, барсызбы? Мен сизге WhatsAppка жазайынчы анан. Кимге ошондой ой келди? Өзү акча табат го, бизге көрсөтөт го, максат го, эмне үчүн акча сурап атат деген ой келдиби? Мен жана көбүнчөсүн окусам ошондойлор экен. Башкалардын чаттарынан окусам. И статусту мисалы ошол эле WhatsApp'тагы статусунда өтө көп адам көрөт. Меники WhatsApp'тан 200 адам көрөт статусунду. Ошол жактан жалаң курска качкан айымдар которушту да. Сизге бирөө жарым ошентсе белек берет белеңиз. Мага акча белекке берчи десе. Мага мисалы курска качкан бир айым 500 сом белек берди. И плюс еще маникюрга барбайсың дейт агирим. Ой, мен барбайм маникюрга деп атпайм, жакпайт мага. Баргым да келбейт деп. Жок, сен барып көр да дейт да. Что-то она настаивает. И бир барып көрүш керек эле. Я давно качан бардым эле. Не помню даже, Амир. Жок, Мариям бир жарым 2 чыгып калган кезинде баргам да, помню. Анан ошоюнча маникюрга деле барган эмесмин. Последний раз ошондо баргам деп атпайм, мен как-то покрытиясы менен да, именно покрытияны ошондой кылгам, я как-то особо не люблю десем, сен барып көр да дейт. Анан хорошо деп анан ойлоп кеттим, өзү ачып аткан окшойт депчи. Жакында шаарга келип бизнес ачам деп аткан эле да, ошол мен курска качкан эже. Анан өзү бизнес ачып аткан окшойт. Анан хорошо барайын десем, номерин берди ошол. Кайсы маникюр экенин мен өзүнүкү экенин ойлогом да, өзү ачып анан ошол жака кенен тапташ керек болуп аткан го деп анан хорошо десем, жок, номерин берип анан айтпай, сен ошол жака барып жазыл дейт. Анан маникюрга барсаң, анын акчасын мен төлөп берем дейт. Это просто подарок, понимаете? Не так, чтобы акчасы калбай калган үчүн же болбосо өзүн кыйын көрсөткөн үчүн эмес, просто от души подарок.
эч кимде суроо жок окшойт. Надеюсь, түшүндүңүздөр. Бүгүнкү стористеги эмне үчүн акча белекке сураган нерсемди түшүндүрүп айтып бердим. Маанисин түшүндүңүздөр. Көпчүлүк балким блогерлерден же тааныштарыңыздардан эгерде көргөн болсоңуз таң калбаңыздар. Наоборот, колдон келишинче белек берип коюңуздар. Неважно кандай сумма. Если берип сурасам, потому что бардыгыбыз Лауран марафонунда тапшырма аткарып атабыз болгону. Кимге финансовый код керек болсо, личкага жазыңыздар. Реквизиттер стористе турат. Же болбосо личкага деле жөнөтүп коем. Виза кылып салсаңыздар болот. Эл сомго салсаңыздар болот. Картага, эл картка, неважно. Бардык реквизиттер бар. Мен силерге финансовый кодуңарды айтып түшүндүрүп берем. Ал силерде өмүр бою калат. Тема финансовый код. Ошол боюнча сүйлөшүп атабыз. Вот. Кимге керек болсо жазыңыздар. Именно бүгүн. Мени сураганда неудобно болдуңуз, түшүнбөдүм. Акчаны эмнеге керек деп. Кстати, Инстаграмдан, хотя мен Инстаграмда катталуучуларым көп, көргөн адамдар көп. Бирок Инстаграмда мага бир гана жадан бирөө салган экен. 500 сом салган экен, анан жазган эмес эле да ким экенин. Анан кешинде где-то бир саат мурун жазып атпайбы, токтоп салыптыр. Эгер мен жана акча салып кой деп жазыңыз эле кой, тынччылык эле деп токтоп салган экен. Мен салып койдум эле сизге акча деп. Инстаграмдан единственный ошол токтоп салды, белек кылып акчаны. Калган бардыгы бүт WhatsApp'тан. Статустанбы? Жөн гана белек болчу. Реально жалаң 200 сом, 500 сом, 100 сом, 80 сом ушундай акчалар салышты. Аябай ыраазы болдум, башында ойлоптум эле, кандай кабыл алышат болду экен. Это вообще о чем бул эмне болуп калган деп айтпайбы депчи. Жон. Мен күчү болом, не өргөсүн бастап атты сени. Не деген сок коюп берчи? Манты деген сок. Манты дегенде сок болот экен. Манты деген тамакта болот. Манты деген сок коюп бериш керек болду. Понимаете? Манты дегенде сок болот экен. Mesela manты деген сок. Таптуу экен манты деген сок. Вот сиздерге азыр пример. Манты деген сок дейт. Ребенок сам не знает, что он хочет. Жактан угуп келди. Манты деген сөздүктү, сок деген сөздүктү, все экөөнү кошуп койду. Мага манты деген сок керек. И көпчүлүк адамдар ушинтет да. Тигин машинасы бар экен, тигин үйү бар экен, тигин айфону бар экен. Я тоже это хочу дейт да. Мага да бер дейт да. Кудайдан тиленишет ошентипчи. Ал түшүнбөйт да, о чем речь. Эмнени сурап атат бул өзү? Сураганда же машина эмес, үй эмес, же телефон эмес. Непонятно, о чем он спрашивает, да, и непонятно, что вам дает. На балам азыр манты деген сок ичет, понимаете? Таптуу балам. Адамдар ушундай нерсеге Кудай негизи сураган нерсеңерди берет. Просто өзүңөр туура сураганды билбейсиңер да, анан алып, напчып. Мен эми муну сурабадым беле депчи. По идее, именно мындай эле жаш бала деп эле сурайсыңар. Непонятно что.
ошондуктан кыялдарды дагы несин сураганда дагы туура сураганды үйрөнүңүздөр. Формулировка туура болуш керек. Ошол баарыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм, ийгиликтүү кеч. Жакшы туруңуздар. Суроолор болсо личкага жазыңыздар.